Теле көрүүчүлөр, эфирде Тегирмен теле берүүсү алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перизат Сайтбурхан. Бүгүн биз башкаруу формасынын өлкөнүн өнүгүүсүнө тийгизген таасирлерин талкуулайбыз. Бүгүн ошон үчүн конокто Жогорку Кеңештин экс-депутаты юрист Нурбек Айтыбич Касымбеков, ошондой эле коомдук ишмер Динара Ашракунова болмокчу. Саламатсыздарбы? Биринчи суроону Динара айым сизге узатсам, мына 30 жылдан бери Кыргызстан президенттик башкарууда деп айтсак болот. Ошо 30 жылда ошо президенттик башкаруунун Кыргызстандын жалпы өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизди? Эми мынтип айтып кетейин, Ги Каркасон деген бир эл аралык конституциялык укук боюнча аябай белгилүү эксперт бар экен. Ошол баардыгына эскертиптир да. Кандай ыкма болсо дагы эч качан президенттик башкарууну тандабагыла. Анткени президенттик башкаруу дайыма диктатура менен аяктайт депчи. Анан бул жерде баары Американы мисал катары келтирет да. Бирок Америкада абдан күчтүү көз карандысыз жогорку сот, көз карандысыз парламент, конгресс деп коет. Анан кийин көз карандысыз федералдык тутумдар түзүлгөн. Эми анан Американыкын эгерде эстеп кетсек, ал жерде өзүн башкаруу боюнча системасы абдан күчтүү коюлган. Ошондуктан ал жерде президенттик системасы мындай баягы демократия катары өнүгүп атат да. Бизде болсо 30 жылдан бери биз ар кандай мисалдарды келтирип президенттик башкаруу менен келаткан менен мына 2010-жылы деген конституцияга парламенттик башкаруу деп киргизген менен президенттин колунда көп бийлик топтолуп калды. Ошондуктан бизде парламенттик система өнүгүү болгон жок. Ошол менен, ошонун арты менен бизде 30 жылдан бери президенттер парламентке чоң таасир этип, парламенттеги оппозицияны басмыртып, мындай баягы дайыма прессинг жасап, ошол эле учурда өзлөрүнүн партияларын түзүп, эми баягы өзү лидер болбосо дагы баягы бийликтин партиясы деп биз баарыбыз тең билип келгенбиз. Алга Кыргызстан, Ак жол, анан кийин СДПК алып калды, анан кийин эми биримдик, ушинтип келаткан. Ошондуктан азыр эми мекенчил болуп калды болуш керек, билбейм. Алар ошо өзүнүн партиясын түзүп, ошол партиясын административдик ресурс катары парламентке алып келип, ошол жерде бүт парламентти көз каранды жасап туруп, ошо өзүнүн баягы бийлигин ошол жерге дагы жайытып, ошондой өзүнүн кызыкчылыгы менен ар кандай эмнелер чечилген да. Ошондуктан бизде баягы президенттик система, бизге мына азыр кайрадан айтпайбы, парламент форманы көрдүк, кайра президенттик башкарууга кайтышыбыз керек деп. Биз парламенттик башкарууга келе элекпиз, жете элекпиз. Анткени бул жерде президентке көп баягы бийлик колуна берилип калып, ошол парламент көп учурларда ошондой көз каранды болуп, ГКНБ президенттин, жеке президенттин эле колунда болуп калып, парламенттик контроль болбогон үчүн баягы ГКНБны, башкы прокуратураны, укук коргоо органдарды ошо колдонуп, баягы оппозицияны куугунтукка алганы ошол жерден парламенттин оозун жапкан ошондой да. Анан эми кайрадан айтып эскертип кетишибиз керек, парламентке кайрадан президент өзү тандап партияларды киргизгени, партиянын ичиндеги талапкерлерди тандап жүргөндөрүн биз баарыбыз тең баягы укканбыз да, көргөнбүз. Нурбек мырза, сизге суроода азыркы бүгүнкү президенттик башкаруу формасынын тарапташтары Кыргызстанда ошол эле коомдук тармактарда айтып келишет. Мисалы үчүн ошол Сингапур, биз суктанып жүргөн Сингапур деле, Малайзия деле ошол президенттин авторитардык кол алдында. Керек болсо ошол кошуна Казакстандагы бир авторитардык жол менен эле экономикасын көтөрүп алды. Эмне үчүн биз ушундай жолго бара албайбыз? Анан биз эле эмне үчүн ушул көп жылдар бою кыйналып, мындай парламент менен жашашыбыз керек деп айтышат да. Сиздин оюңуз кандай? Биз чындыгында мына Динара айым айтып кеткендей, биз толук парламенттик системага өткөнүбүз жок. 2010 жылы өзгөрүлдү конституция. Мен ошол конституциялык кеңеш менин мүчөсү болдум.
Биз ал жерде парламент гана өкмөттү кетире алат деген ушул жобону киргиздик да. Ушул иштеп атат. А бирок президенттин жанагы bir kayсы bir fraksiyага мандатын берип өкмөттү куруу укугун бергенинин өзү эле президентти мындай жогору коюп койду да. Анан экинчиден президенттин жанагы башкы прокуратуранын анын алдында болушу, жанагы улуттук коопсуздук кызматынын ошондой эле анча таасири болбосо дагы коргоо комитетинин дагы ошонун таасиринде болушу бул президентти өзүнөн өзү эле баягы биринчи ролго чыгарып койду. Мамлекеттин мындайча айтканда лидери президенттин. Андан тышкары кийин 2013-жылы мыйзам кабыл алынып, тышкы саясатта дагы президент тышкы саясатты жетектейт турган болуп калды да. Ошондуктан мамлекеттин башчысы мындайча айтканда лидери, бүт саясатты чечкен адам президент болуп калды. Көзөмөлдөгөн парламентти дагы, өкмөттү дагы, ошондуктан өзүнөн өзү ушул тартип кийин келип туруп, баягы парламентти дагы, өкмөттү дагы мындайча айтканда көзөмөлдөгөн мындай кызмат адамына айланып калды президент. А чындыгында 2010-жылы ушул конституцияны жазып аткандар айтышкан. Бул биз парламенттик өлкөнү түздүк деп. Жок, биз президенттик парламенттик өлкөдөбүз. Анан чыныгы парламенттик өлкөдө классикалык деп коелу. Президентти бүткүл эл тарабынан эмес, ошол парламент гана шайлап коет. Мына мисалы Германия дейбиз, Италия, мына башка бир топ өлкөлөр, мына 21-2 өлкөдө ушундай да. Анан жанагы Сингапурдун мисалын келтирип аткандагы мындайча бир аз туура эмес. Сингапур парламенттик өлкө боюнча түзүлгөн, парламенттик өлкө боюнча иштеп келатат. Болгону Сингапурда премьер-министр чечүүчү ролдо, лидер болуп премьер-министр эсептелет, президент эмес. Ошондуктан премьер-министр ошол Ли Куан Ю, кийинки премьер-министрлер алар ошол өкмөттү толук башкарып, ички тышкы саясатты толук жетектеген үчүн жеке жоопкерчилик анда болот дагы, бүт реформаны оңой ишке ашырган. Бирок эч бир премьер-министр мындай авторитардык мындай режимге өтө албайт, андай эле. Себеби ал тынбай жыл сайын парламентке отчет берип турат. Эгер иштей албаса же кандайдыр неме болсо, парламент аны кетирет, мындай ишенбестик көрсөтүп. Ал парламенттик өлкө Сингапур. Ошондуктан бул туура эмес болуп калат да, салыштыруу. Мен да кошумчалап койсом, Сингапурда Ли Куан Юну көп мисал келтирет. Бирок ошол Ли Куан Ю өзү жеке адам катары ошол коррупцияны жек көрүп, ошол коррупция менен курч күрөш өткөзөмүн деп өзү да убада берип, ошого деген баягы бүт өзүн жолдогон да, өзүнүн күчүн дагы, бийлигин дагы ошол коррупция менен күрөшүү боюнча процесстерге ошол жолдогон. Ошондуктан бул жерде мындай человеческий фактор деп койсо болот да. Бизде деген Ли Куан Ю барбы? Бизде Ли Куан Ю жок. Бизде көбүнчөсү президент кандай дагы жалгыз бир адам болуп келген менен ал дайыма анын тарапташтары бар, колдоочулары бар, алар жанында ошол кандай бир группа болуп, топ болуп алып, алар дагы аябай чоң таасир этет. Ошондой да, бизде пока андай Ли Куан Ю табылган жок. Ошондуктан биз деген мындай айтышыбыз керек да, эмне үчүн парламенттик системаны колдош керек? Анткени мисалы бир экономист, азыр атын унутуп калдым, Гай Алжидогу деген бир экономист 184 өлкөнү изилдеп экономикасын, ошо айтайын салыштырып көрүптүр да, кайсы жерде экономикалык өнүгүү болгон деп. Ошондо салыштырганда системасын караптыр. Көбүнчөсү баягы парламенттик институттар иштеген өлкөлөр ошолор өнүгөт экен. Парламенттик институттары иштебесе, анда ал жерде кандай болбосо дагы баягы өнүгүү болбойт экен. Ошондуктан бул жерде экономика өнүгүү түздөн түз
ошол башкаруунун системасына дагы байланып калат да, байланып калат, ошо таасир этет. Анан бизде деген көбүнчөсү айтат атпайбы, багы президент жалгыз болуп алса, ал деген бүт баарын тең мындай команда кылып туруп эле, баарын башкарып эле, анан кийин биз өнүгүп кетебиз. Өзгөрүүлөр бат болуп кетет. Өзгөрүүлөр бат болуп кетет. Биз 30 жылдан бери силер менен президенттик башкаруу менен келатабыз. Макул, 2010 жылдан бери кичине аралаш. Бирок кайрадан бүт бийликтин баары президентте болду. Өкмөттүн башчысы дагы завхоз катары келип эле бүт жоопкерчилигин баарын тартат, аны алмаштырышат, бирок бүт тейлеген үйдүн ичинде тейлеген. Ал бүт президент болуп атты. Парламент мыйзамдарды кабыл алып атты, бирок кайрадан парламентте президенттин партиясы отурган үчүн ал жерде дагы көп ошондой таасир болуп атты да. Ошону биз деген эске алышыбыз керек. Биз болсо мындай айтып атабыз да, эми депутаттар деле эми чимкирикте дедик, бул 6-чакыруунун депутаттарын чимкирикте деле койдук. Бирок чимкириктер үчүн аларды кечирбестен парламенттик форма правленияны биз колдошубуз керек. Анткени парламент бул институт. Биз деген баягы бир адамга таарынып институтту жойгубуз келип атат. Жоготкубуз келип атат. Андай болбошу керек. Адамдарды тандаганды үйрөнүш керек. Эгерде бул парламент болбосо, биз силер менен керек болсо Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, дагы канча, ошол эле Садыр Жапаров деген адамдарды эч качан тааныбай калмакпыз. Парламенттик институт, парламент деген өзү бул демократиялык институт катары, ал деген лидерлерди өстүрөт да. Эми канча 100 адам келгенде 100% лидер болуп кетпейт. Бирок ошол жерден ээленип лидерлер чыгат да. Бизге деген ошондой лидерлер деген саясатчылар өсүп, алар деген болуш керек. Ар бир өлкөдө ошондой саясатчылар болуш керек да. Анан баягы өзү эле бир жерде жүрүп эле, талаада жүрүп эле саясатчы болуп эч ким эч качан антип өнүгө албайт. Бул жерде ошол парламент, бул деген ошол саясат, мектеп, институт катары ошондой саясатчыларды, ошондой адамдарды өстүрөт. Рахмат. Бул жерде мен кошумчалап кетейин, жанагы Сингапур боюнча. Эми айтышым мүмкүн да, Сингапурда деле бул классикалык парламент эмес го депчи. Жок, баягы президентти бүткүл эл ал жерде шайласа деле, эң негизгиси президентке кандай укуктар берилген, кеп ошондо да. Ошол парламенттик өлкөдө дагы, анан парламенттик өлкө деп атаган ошол президент эл тарабынан шайланса дагы 16 өлкө бар да. Ушул 16 өлкөнү карасак, аябай мыкты өнүккөн. Даже классикалык парламенттик өлкөлөрдөн тышкары деле карасаңыз, мына ошол Сингапур, Австрия, Ирландия, Исландия, Финляндия, Польша, мына кыскасы 16 өлкө, көбүнчө Европа. Бүткүл эл тарабынан шайланат президент. Бирок ыйгарым укугу аз, мындай церемониалдуу деп койсок болот. Мыйзамдарга кол коет. Керек болсо ошол өкмөт башчыны дайындайт. Бирок өкмөт башчы парламент менен иштейт. Толук жооп берет да. Ошол эле Австрияда мисалы президентти эл шайлайт. Бирок эң негизги саясий фигура акта канцлер да, премьер-министр, өкмөт башчы. Бирок ошо жаңылбасам Австриянын президенттин укугу бар, өзү эле өкмөттү кетирип койгон отставкагачы. Бирок практика жүзүндө эмне үчүн андай кылбайт? Практика жүзүндө бир дагы чынында конституцияда, Австриянын конституциясында дагы, Исландиянын конституциясында да бар. Бизге салыштырмалуу президент каалаган убакта премьер-министрди кызматтан кетирет өкмөттө. Бирок практика жүзүндө ошол укугун президент эч качан колдонбойт. Ушул Австрияда деле, Исландияда деле, мындайча айтканда, практикадагы мааниге ээ экен да. Себеби президент бул өлкөнү башкарууну, экономикага кийлигишпей, ички тышкы саясатка кийлигишпей, өзүнүн гана ордун билсе, өкмөт иштей берет экен да. Өкмөт менен парламент биргелешип. Президент жөн гана арбитр болуп иштей берсе деле, мамлекет өнүгө берет экен. Эң негизгиси өзүнүн ыйгарым укугунан чыкпай, керек болсо ыйгарым укугунан тартынып бир аз. Ушундай турса президент, анализ көргөзүп атат, мамлекет жакшы өнүгөт. Мамлекет жакшы өнүгөт. Андайга дагы мындай да, бул жерде баягы кетирет, кетирбейт дегени өнүккөн өлкөлөрдө албетте президент, премьер-министр өзү кетиргенге мындай укугу бар. Бирок алар дегенчи ошондой кетирем деген андай максаты жок. Аларга стабилдүүлүк, ушул өкмөт иштеш керек.
иштеш керек, коюлган максаттардын баары аткарылыш керек. Эгерде ушунчалык бир курч абал түзүлүп калса, балким ошол жерде алар деген ошо кеңешип, консенсусга келишет. Бирок ушул бул эң крайний случайда бизде болсо, биз деген аны деген аябай оңой колдонуп коюп атабыз да. Менде укугум бар, азыр кетип салам. Керек болсо кайра башка бирөөнү келип коюп алам деп. Бизде көбүнчөсү башкаруучулар деген ушул бир кетирип алып келип коюп деген ушундайга эле баягы максат ошого эле жетип атат да. А негизи бул эмне үчүн ошол укуктар берилип атат? Сенин бийлигиңди күчөткөнгө эмес. Сен деген ошол жерде ошол баарыңар тең консенсус кандай болсо дагы ошол стабилдүүлүк болуп, бир ай эмес, жарым жыл эмес, бир жыл болсо да эмес, иштегенде эмес, мындай иштешип, кечке мындай узак мөөнөттө иштешип, бир кандай планды ишке ашыртканга ошондой иштеш керек да. А бизде кандай болуп атат? Бизде ар бири келип алып эле, мен билгендей эле жасайм. Менин укугум бар, мен ошону колдоном деп. Динара айым, ушу бизде ошондой болуп калат да башлама. Адилеттүү бийлик иштеш үчүнчү бир эки фактор маанилүү да. Мисалы, ачык айкындуулук, кандай өзүнүн саясий чечимдерин канчалык деңгээлде ачык жүргүзөт, жана эркиндик, сөз эркиндиги. Анан ошо чечимдерине караша критика туурабы, журналисттердин тараптан, эл тараптан, коомчулук тараптанчы. Мисалы, президенттик башкарууда саясий чечимдер, жогорку кеңеште өзгөчө мынакы 3-төн 2 болуп каралат го чечимдерчи. Ушулар президент башкарып келсе, Кыргызстанда карадык го, 6 ай мурун чечилип, анан коомчулук мисалы бир жер сатылып кетсе, же аэропортту сатабыз десе, кумтөрдүн келишимдерин болсо, коомчулук 6 айдан кийин билип атпайбы, кийин уже чечилгенден кийин билип калса да. Эгерде смешанный болсо, депутаттар чечим кабыл алса, алар 6 ай мурун даярданып, ар бир депутатты көндүрүп, андан кийин коркутуп, сүйлөшүп, андан маселе чечилип атпайбы? Анан жайылып да кетип атат да. Кайсы башкаруудан ушу ачык айкындуулук, анан сөз эркиндиги толук сакталат да. Кайрадан мен айтып атам, бул жерде жанагы мен башынан айтып кеткендей, жанагы Ги Каркасон эл аралык конституциялык укук боюнча эскерткени, кандай ыкма болбосо дагы эч качан президенттик башкарууну тандабагыл, анткени бул келатып диктатурага алып келет. Диктатура деген бул кайрадан башында балким президент ар кандай анттарды берет. Мен демократиялык болом, элди өнүктүрөм, өлкөнү өнүктүрөм деген. Бирок келатып жанындагы баягы тегеректеген тобу кандай болсо дагы жылдан жылга биз мына баарыбыз тең күбө болдук. 30 жылдан бери күбө болуп кетабыз. Жүрүп биринчи жыл балким жакшы, ачык айкын иштейт. Экинчи жыл, үчүнчү жыл баштаганда, баягы бийлиги күчөп баштаганда, уже ал деген критиканы, сөз эркиндигин көтөрө албай, булар эмне эле критикалайт, баскыла, жапкыла деп эле ошондой бир эмелер. Биз деген анын баарын тең көргөнбүз. Ошондуктан булар деген эгерде бир адам бийлиги бар болгондо, булар өзүлөр ошо ичинде чечип, топ менен чечип, алар деген сөзсүз баягы коомго жайганга андай аракеттерди эле жасайт. Парламентте, бул парламенттик институт, бул өзү кандай айтсам, депутаттар шыбырашып, эч кимге коомчулукка билдирбесе дагы, бул все равно кайрадан чыга берет. Анткени адам көп. 120 депутат, 100 депутат болсо дагы бири-бири менен сүйлөшүп атып, бул маалымат все равно эшикке чыга берет да. Ошондуктан эл коомчулук баары билип калат. А негизи парламентте сөзсүз 100 депутат отурса дагы анын 20сы сөзсүз ошол коомчулук менен иштешкиси келип, аларга дайыма ошол маалыматты бергенге даяр. Ошондуктан бир кандай коркунучтарды көрүп атса, алар деген сөзсүз айтат. А эгерде кичинекей топ болсо, уже билет. Биз бешөөбүздүн кимиси айтса билинип калат деген сөз да. Нурбек мырза, мына сизге суроодо, Кыргызстанда бир чоң көйгөй бар да, кумтөр маселеси. Мына сындап келишет, Акаевдин учурунда бул маселе да кулуарына чечилип калган, ачык айкын чечилген эмес депчи. Келишим аябай адилетсиз деп түзүлгөн. Кийин канча президент шайланбасын, шайлоонун алдында мен кумтөр маселесин мамлекеттин, элдин кызычылыгына чечем дейт да. Бирок чечилбей келет. Эгерде биз толук парламенттик өлкөгө өтсөк, кумтөр маселеси ачык айкын чечилиши мүмкүнбү? Менин оюм, бул кумтөр маселесин 2010 жылдан баштап жогорку кеңеш бир топ жолу карады да. Бир топ жолу карады. Өзгөрүүлөргө да жетишти.
келишимдерди да өзгөрттү бир топ. Бирок баягы кандайдыр бир деңгээлде 2009 жылкы келишим баягы колдон буттан алып бууп койгон да. Себеби ал келишимди ошол мезгилде Конституциялык сот дагы мындайча айтканда чегинен чыгып, мындайча айтканда мыйзамдуу келишим деп ушундай неме кылып салган. Анан эми негизи жогорку кеңеш кийлигишип ар бир мындайча айтканда жеке субъект ал. Мындай болгондо дагы мындай коммерциялык уюм десек болот. Ал ишкана, ал пайда табыш керек. Мына ошону өкмөт тийиштүү баягы премьер-министр болобу, ушул экономика министри, финанс министрлер мына тийиштүү адамдар компетенттүү аны карап чыгып, ошо экономикалык жактан талдап, эгерде кандайдыр биз дагы бир мүмкүнчүлүк экономикалык жактан аерде мындай дагы Кыргызстанга көбүрөөк үлүш алганга жетишсе, ошого аракет кылып иштеш керек да дагы. Эгерде кандайдыр бир бизге зыяны болуп, экологиялык жактан же башка болсо, анда сөзсүз түрдө аларды ошондой тийиштүү кайра келишим түзүүгө жеткириш керек. Бирок биз баягы сырттан туруп алып эле кээ бир баягы популист саясатчылар элге алабыз тиги бу деп неме кылгандары бул такыр туура эмес да. Бул суроонун маңызы эмеге такайын дегенде эмне үчүн кумтөрдү алды? Мисалы бүт президенттер чечебиз деп чече албайт да. Эгерде келечекте толук парламенттик башкарууга өтсөк, ушундай сыяктуу түшүнүксүз чечимдерге мындай бөгөт коюлабы? Себеби ал уже элдин алдында талкууга чыгып калат да. Парламенттик башкаруунун артыкчылыгы ушундабы деген ой. Сөзсүз. Себеби муну мына азыркы конституция менен же башка нерсе менен кандай президент болгон күндө деле, ал эмес ушул президенттик системаны киргизген күндө деле президенттин андай укугу болбойт. Антип түздөн түз кайсы бир ишкананын контрагына кийлигишип, ошону талдаганга андай болбош керек. Муну ушул парламенттик система болсо, өкмөт жоопкерчиликти алып, тийиштүү эксперттерди керек болсо комиссияны түзүп, экономисттерди, күчтүү юристтерди ошондо тийиштүү жыйынтыкка жетишсе болот да. Себеби ал жерде бардыгы ачык. Комиссия иштеп атат. Жарандык коомдун да кириш керек андай комиссияларга. Ошондо эгер кандайдыр баягы шек болсо да иштесе болот. Демек парламенттик башкарууда чоң стратегиялык маселелер ачык айкындуулук менен коштолот дагы, мындай кулуарна кабинетте эле бир адамдар менен чечүүгө мүмкүнчүлүк. Парламент тапшырма берет дагы, тийиштүү ошол тапшырмадан кандай өкмөт жыйынтык кылды, кайра кийин сөзсүз сурайт да. Парламенттен бул тартыш талаш да. Ошондуктан ал жерде кандай болсо дагы ар кандай тараптар болот. Ар кандай кызыкчылыктар болот, ошонун баары тең бири-бири менен талашып, тартышып атып, ошол жерде дебат болуп, андан кийин баягы бир орто консенсуска келген, ошонусу эң негизги мындай калыс чечим кабыл алынга мүмкүнчүлүк түзөт да. Динара айым суроода, эгер мындай жөнөкөй эл көбүнчө суроо берет да, эмне айырмасы бар? Бизди бир киши башкарабы же 120 киши башкарабы депчи. Мисалы үчүн карап көрсөк, бирок эл аралык атайын экономикалык уюмдар атайын топторду түзүптүр. 25 мамлекеттен 25 президенттик башкарууда болгон өлкөлөр, 25 парламенттик. Анан канча жыл ичинде ошого байкоо жүргүзгөндө парламенттик өлкөлөрдүн 17си өнүгүүгө жетишиптир, ал эми президенттик өлкөлөрдүн 3-өсү гана жетишиптир да. Мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн парламенттик өлкөлөр ушундай бир экономикалык жактан өнүгүүгө жете алышат? Эми мен ал жерди айтпай эле коеюн, биз мындай өзүбүз эле мисал катары көрөлүчү. Мисалы үчүн Кыргызстандын мисалы бир адам, бир кичинекей топ өлкөнү башкарып жүрөт. Анан бир кандай чечимдерди кабыл алып, алар деген багы реформа жасайбызбы же кандай коррупция менен күрөшөбүзбү деген бир кандай максаттарды коюп алып, ишке ашырайын десе, аларды колдоочулар жок. Аны деген эл деген жөн эле мындай колдойн дегенде, ал деген дайыма багы эл менен иштеши керек. Кичинекей топтор андайга барбайт эч качан. Бул жерде ошол система сөзүндө жүрөт. Бирок элдин арасында лидерлер бар. Алар саясат менен мындай алышып, саясатты окуп, көп критикалашат. Көп критикалап, анан кийин алар деген тарта беришет.
алар жакпайт, колдобойт. Ошондой болуп, анан кийин багыл митингге чыгат, тиндей болуп, ошентип эле анан кийин багыл постоянный протестный настроение болуп, ал деген топ реформа менен иштеше албайт. Ал деген азыр ошоларды конфликт болуп кетпесин деп, ошого басмырлап, ошол менен алектешип калат да. Всё, аны менен иштей албайт. А эгерде парламент болсо, мисалы, президент, парламент, өкмөт чечишти, бир кандай максаттарды койду. Эгерде парламенттин ичинде ошол өкүлдөр отурат, элдин өкүлдөрү баары тең келип отуруп, алар деген жерлерге барып, ошолорду угуп, кайра келип, тиякта бизде мындай болуп атат, тигилерде мындай болуп атат, биз колдойбуз, биз колдобойбуз деп алар деген ар бир элдин үнүн ошо жерден жеткизгенге, ошо парламентке ошентип атайын аларды ошентип шайлайт. Анан алар ошо жерде талашып, тартышып, президент менен кылышса дагы президент билет. Мен эгерде бир суроону чечким келсе, мен парламентке барам. Анткени ал жерде эл өкүлдөрү чогулуп отурган. Мен ошол анда эл менен сүйлөшкөндөй болом деп, ошол жерден чечип, ошол жерден эметип, ошол жерде кыйкырып, өкүрүп, протест болсо дагы багы бир имараттын ичинде кырылышып, таралашып, согушса да согушуп, чачтар жуулса да жуулуп, дебат болуп атып, ошол жерден чечим кабыл алышат. Ошол жерден анан кийин ошол протестный настроение кетет. Анан булар кайрадан барып элдердин элдерге бүт ошол маалыматты жайып ошондой болот да. Ошол система ошентип иштейт. Ошон үчүн ошентип түзүлгөн. А эгерде бир кичинекей топ болуп алса, ким аркылуу алар деген ошол барып ошо элдин үнүн топтойт. Кантип топтойт? Бул деген ошо элдин өкүлдөрү. Ошон үчүн депутаттар ошондой максатты ойнойт да. Ошондой максатты аткарат. Элдин өкүлү катары. Нурбек мырза, мисалы ушу парламенттик башкаруунун бир кемчиликтери деп айтышат да, пайыз, өтүү пайызы барьер деп коет го, проходной 3% болуп, 1% болуп калса, аяка көп партиялар келип алат, анан алар болсо бири-бири менен сүйлөшө албай, коалиция кура албай, улам кризис боло берет, таасир берет, жалпы экономикалык абалга таасир берет деп, мисалы Италияны, Израилди айтышат да, ушундай. Ушул боюнча өзү чынбы? Ушундай эле таасир береби? Бул мындайча айтканда туура эмес, мындай же болбосо өздөрү мындай маалыматы жок адамдар айта берет да. А негизи мындай изилдеп карап көрсөңүз, такыр эле ушул пропорционалдык системаны колдонгон өлкөлөрдүн ичинде эле бир 21 өлкө бар. Аларда тиги 3%, 1% эмес, деги эле неме жок. Мындайча айтканда босого жок. Босогосу жок. Мына ал өлкөлөр, мисалы үчүн, кээ бири, мисалы үчүн, Бельгия, Нидерландыга окшогон мамлекеттер 120 жыл болду. Бая колдонуп келаткан пропорционалдык системаны. Баягы 0,67%, кээ биринде жок. Мисалы үчүн, Финляндияда жок. Барьер жок. Мына 120 жыл болуп кетип атат. А парламентке ошол өнүккөн Европа өлкөлөрү, мына ошол Швеция дейбизби, ошол Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, өтө өнүккөн мамлекеттер. Аларда парламентке дайыма кеминде 8 партия келет. Өтүп. Дайыма. Мисалы үчүн Нидерландыда болсо кеминде 12 партия келет. Ар бир шайлоодочу. Мына 100 жыл болду. Жаңылышпасам 100 эмес. 112 жыл болду да. 102 жыл болду Нидерландыда. Бир да жолу мындай бир партия утуп келген жок. Мына 100 жыл бою коалициялык өкмөт түзөт. Бул ага мындай мешет эткен жок, мындай өнүккөнгөчү. Ошондуктан баягы коалиция болсо эле анан ушинтип бизге проблема болуп атат деген ал таптакыр туура эмес да. Европа өлкөлөрүндө мына акыркы мен анализдерди карасам, мен башкасын барбайм ар жагына. 45-жылдан беркиси эле карасам, дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийинки. Негизинен 80% шайлоолордо бир партия уткан эмес да. Уткан эмес. Бардыгы коалициялык өкмөт түзгөн. Анан ал жанагы шайлоо босогосу же болбосо мындай көп болсо жакшы деген бул кандайдыр бир деңгээлде
бийликте турган партиянын лидерине же болбосо президентке же премьер министрге бир аз ыңгайлуураак болушу мүмкүн. Баягы административдик ресурс тиги бу деген башка эч кандай себеби жок да. Бул жерде жалгыз эле баягы босоого күрөө менен чечилбейт. Эми чынында эле бул шайлоо системасы да. Шайлоо системасы ыңгайлуу болуш керек чынында элечи ар бир шайлоочуга. Анан бизде болсо баягы партиялар келип алып ошол эрежелерди аябай татаалдатып салат да. Эмне үчүн? Анткени алар өзүлөрү ошо бийликке келгенден кийин башкалар келбей эле койсун деп ошо каалабаган үчүн. Бизде ушундай проблема, чоң проблема бар да. Адамдар бийликке жеткенден эле башкаларды ошо бийликке киргизгиси келбей эле ошондой бир кандай ошо менен биз деген кечке эле төңкөрүш болуп эле келатабыз да. Негизи эгерде мындай жөнөкөй баарына калыс эрежелерди киргизип койсо, ошол эле күрөө, босогосун азайтып, анын ичинде жанагы ошол шайлоону уюштуруп аткан бийлик өзү ошол жерге кийлишпей, өзүнүн кызыкчылыгын бир мындай токтотуп, чынында эле таза шайлоо өткөзсө, мунун баары тең мындай бат эле чечсе болот да. Кайрадан айтпай, мына парламентке бизди мындай түшүнгөн жакшы адамдар келбей атат деп. Бул кайрадан бул тандоо системасын өзгөртүш керек. Кемчилиги. Бул конституцияныкы эмес, бул деген башканыкы деле эмес. Бул жерде шайлоо системаны биз эрежелерин оңдошубуз керек да. Оңой, анан жана жөнөкөй кылып, баарына бир мындай калыс иштегенде болуш керек. Анан президент эч качан, өкмөттүн башчысы да эч качан ал жерде административдик ресурсту өзүнө иштетпешибиз керек да. Ошондой болуш керек. Нурбек мырза, мисалы үчүн 2010-2016 жылдагы жанагы конституцияга болгон өзгөртүүлөрдүн кемчилиги катары Кыргызстанда айтып келишет, ошо көпчүлүк кызматтар президенттин астында калып калган депчи, ошол эле улуттук коопсуздук кызматы же болбосо сотторго таасири чоң депчи. Кыргызстанда чыныгы бийлик бутактарынын ортосундагы балансты камсыз кылуу үчүн кайсыл органдар, кайсыл кимге баш ийиши керек да, ким президентке караш керек, ким парламент тарабынан көзөмөлдөнүшү керек, сиздин оюңузча? Менин оюм, анан баягы эксперттердин, окумуштуулардын деле ою боюнча аткаруу бийлиги мындайча айтканда негизинен бир фигура, мындайча айтканда эгер президенттик система болсо президентте же парламенттик система болсо ошол премьер-министрде, өкмөт башчыда болуш керек да. Аткаруу бийлиги бизде мындай айтканда кош бийлик болуп атат да. Кош бийлик болгондо дагы президент мындай доминировать эткен кош бийлик болуп атат да. Ошондуктан мына мен жана айтып кеткендей, ушул биздин конституцияда келечектеги реформада ушул президент мына бүткүл эл тарабынан шайланган президент десек деле андан кээ бир ыйгарым укуктарды алып коюу керек. Болгондо дагы ошол аткаруу бийлигине кийлигишкен ошол алып коюш керек да. Ошондо баягы аткаруу бийлиги башында бирөө болот. И толук жооп берет. И болгондо дагы аткаруу бийлиги элдин өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө болот. Мындайча айтканда парламенттин көзөмөлүндө болот. Өкмөт жыл сайын себеби отчет берет да. Жыл сайын эгерде начар иштесе, ага мындай ишеним көрсөтпө кылып кетирип коет. Президент эгерде мына биздин тарыхыбыз көргөзүп атат, почти 30 жылдык тарыхыбыз. Президент мына 2010 жылга чейинки өзгөчө ушул конституцияларда президент чындыгында аткаруу бийлигинин башчысы болуп келди да. Чындыгында толук бойдон. Себеби премьер-министрди өкмөт мүчөлөрүн өзү дайындайт, өзү бошотууга түздөн түз укугу бар эле, өзү мындайча айтканда башкарат эле, кийлигишет эле да. Чындыгында баягы кандайдыр бир парламентке отчет берүүгө премьер-министр жөнөтүп коет эле, отчет берүүгө. Болгон эле ошол. Анан ким жаман, премьер-министр жаман. Ошентип аны бошотуп, алмаштырып премьер-министрди. Ушундай жашап келдик да. Ушул эле суроону улайда, Динара айым сизге суроо, эгер карап көрсөк бул президент
ушул убакка чейин жалаң эле аткаруу бийлигин эмес, жогорку кеңешти деле өзүнүн мындай ыйгарым укуктарынан чыгып башкарып келет да. Мисалы үчүн мыйзам чыгаруу укугуна ээ болбогон президент керек болсо мына бизге азыркы күнү конституцияны сунуштап атат да, анын аппараты. Бул көптөгөн депутаттар ачык эле айтышты, бул 7-этаждан келген бизге ушундай толугу менен жазылып алып келип берди депчи. Ушундай президенттин өз билемдигин токтотуу үчүн кандай бир аларга рычаг, кандай бир киргизилиш керек да, кандай жолдор киргизилиш керек? Президент ушундай жолдорго кайра барбаш керек. Мүмкүн ошол эле улуттук коопсуздук кызматын такыр жоюп же болбосо президенттин астынан алып салыш керек. Негизи бул рычагдардын баары тең эл аралык дүйнө жүзүндө уже иштетилип чыккан. Бул жанагы баланс. Баланс бул жогорку сот системасы, парламент, аткаруучу бийлик, ошол үчөөнүкү баланс болуш керек да. Баягы бири-биринен көбүрөөк же чоңураак бийлик эмес, булар баары тең бири-бирине ушундай көз карандысыз болуш керек. Көз карандысыз болгондо алар деген ошондо баланс болот. Бизде УКМК изилдөөчүлөр баары тең ошол мындай бир кандай анализ жасап 30 жылдан бери биздин УКМК реформаланган жок. Бул биздин Советский Союздан түшкөн КГБнын, НКВДнын баягы эле үлгүсү катары келатат. Анан 30 жылдан бери ар бир президент келип, жеке өзү жалгыз УКМКны башкарган үчүн ага абдан көп бийлик бере бериптир. Ар бир президент келип, ушул УКМКга бир кандай дагы полномочия, функцияларды бере бериптир. Ошентип келатып, азыр биздин УКМК чек арага чейин башкарып калды. Багы монстр болуп калды. Анткени анын бийлигин эгерде карап көрсөк, функциялар ал деген президенттен да күчтүү болуп кеткенmiş. Анан ошондуктан бул жерде кандай болуп калат? Бизде мындай багы перевертыш болуп калат го, мындай антарылып калат го система. Бул жерде ошондой болуп калат. УКМК функциялары көп. Коррупция менен күрөшөт, улуттук коопсуздук маселелерди чечет, тинтет, мынтет, коррупция, оппозиция деп булар деген багы технология эмелердин баарын тең билип алып, оппозиция ар бир адамды критикалаган жарандарды слежка, телефондорун алып, кечирим сураттуу, ушундай эмелер менен бастырып президентти курчап алып, президентке мынтип сага каршы көп нерселер болуп атат. Бул адамдар сага каршы чыгып атат. Бул адамдар сага каршы чыгып атат. Бул топ, бул саясатчы, булар террористтер, булар экстремисттер деп өздөрү ошентип президентти балким коркутуп, анан коркпо, биз сени коргойбуз деп курчап алып, ошол жерде ошондой бир проблема чоң чыгып калып атат да. Анан баягы президентти ошонун баарын уккандан ал деле ойлойт да, бул разведка жасап атышат, элдин арасында изилдеп, булар деген экстремисттин баарын таап алып, күрөш керек деп ошон үчүн баягы макулдугун бере берет. Ошентип атып, булар экөө бири-бирине көз каранды болуп калып атпайбы? Бул жерде бизде конституция боюнча парламенттик контроль киргизиш керек. Бизде регламент, жанагы парламенттин регламенти боюнча парламент контроль деген киргизилген процедуралары. Бирок аны деген булар деген атайын чачыратып салышкан. 3 комитетке бөлүп, бул жерде бирлик комитет болуш керек. Бир комитет аягына чейин көзөмөлдөш керек бул УКМКнын ишинчи. А бизде болсо аны чачыратып коюп, ошон үчүн баягы контролдойм десе жок. Өкмөткө киргизбейт, өкмөттөн чыгарып койгон УКМКны. Ошон үчүн деген УКМКны кайра өкмөткө киргизиш керек. Парламенттин астына киргизиш керек. Бул жерде жалгыз адам эч качан мындай бийлиги көп, функциялары көп, реформаланбаган НКВДны жалгыз эч качан мынтип кармап иштете албайт. Нурбек мырза, ушу Динара Айындын эле сөздөрүнө ылайда, эмне үчүн эл тарабынан шайланган, элдин мандатын алган 120 депутат президенттин тапшырмаларын кынтыксыз аткарат, саясий чечимдерин кынтыксыз бекитип берет дегендей көп критикага жоопту айтышат да, себеби президенттин алдында ошо УКМК бар, прокуратура, МВД депчи. Эгерде гипотетикалык мисалда, эгерде 2010 жылы конституцияда президенттин алдында бул укуктар болбосо, УКМК, Ген прокуратура парламенттин алдында болбосо, азыркы ошо 6-чакырылыш, мисалы Атамбаевдин эле ошол эле
экс президент макамын алуу боюнча саясий чечимдерин президент тарабынан түшсө деле четке какканга мүмкүнчүлүгү болмок беле? Система коркпойт беле ушундайчы? Эми ушул ар бир депутат мындай айтканда саясий эрк керек да ар бир депутатка. Ушундай маселелер болот. Эми мындай айтканда саясий курч күрөш жүргөн учурда депутаттардын колу менен тигинде кээ бир маселе ишке ашып атпайбы? Добуш берилип, там макамынан ажыратып. Эми ошондой учурда баягы чынында кээ бирлерин коркутат, кээ бирлер эмес, көпчүлүгүн. Себеби парламенттеги депутаттардын көбү баягы бизнестен келгендер, алардын бизнеси бар, чоң менчиктери бар. Ким аны укпаса менчигин эптеп баягы иш козгоп, менчигин алып коюп, анан өздөрү качып жүрбөйбү кээ бирлери. Канча улаган миллиондордон ажырап калып атышпайбы менчиктери бир окуя менен элечи. Ошон үчүн анан эмне үчүн тиги парламентке ушул бизнесмендер ушинтип барып эптеп баягы умтулушат. Себеби дегенде, могул биздин азыркы мамлекеттеги турмушубузда баягы кандайдыр бир бизнесине мындай коргоо керек болот да. Булар ойлойт, ушул депутат болуп алсам, мандат болуп алсам, баягы мага себеби министрлер келет, өкмөт мүчөлөрү келет, отчет берет, алар айтат да, мен сага тиги суроону берем, мен сенин маселеңди көтөрөм, сен начар иштеп атасың деп, же кетириш керек деп айтам деп кичине чочутат да министрди. Эгер жөнөкөй эле бизнесмен болсо, аны министр эмес, катардагы эле тиги укук коргоо кызматкери барып туруп мындайча баса калат да, тырпыратып эле. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ал кандай депутаттык мандат, ага кандайдыр бирге мындайча айтканда мындай шит да, калкан. Ушу бизнесмендерге. Эгерде мына УКМК деген мындай болуп атпайбы, жанагы коррупция менен күрөшөт деп АКСти түзүп койбодубу? Ал АКС любой сотуңа деле, прокуроруңа деле, милиционер болобу, депутатыңа деле иш козгой берет. Күнөөсүз адамдарды күнөөлөгөндү биз баарыбыз көргөнбүз. Ошондуктан бул жерде баягы президент макул болуп койсо эле, ошентип эле куугунтукка алып атып, бул баарын тең чочутуп койгон, коркутуп койгон. Эч ким сүйлөй албайт. Азыр дагы сүйлөй албайт. Анткени азыр дагы сүйлөсөң, могу АКС ГКНБ күнөөсүз адамды күнөөлөп коет. Бизде тоокурдаган адамдарды түрмөгө отургузуп коюп атат. Бул жерде болсо баягы маалыматты чогултуп, биз деген баягы көп эле көрбөдүк белек. Күнөөсүз адамга чогултуп келишим тура эмес түзүптүр. Бул жерде кызыкчылыгы бар экен, тиндей мындай деп атып туруп эле, толтура бир 25 томду жазып туруп эле, булар деген керек болсо ага ошентип күнөөлөп, аны деген илип коет. Илгенде ошол жерде мындай да, же сен мага макул болосуң, бүт чечимдерге макул болосуң. Же анда биз сени Динара, ушул эле суроодо, эгерде 2010-жылкы конституцияда президенттин алдында ушундай ыйгарым укуктар болбосо, бирок саясий конфигурация ушундай эле болсо, ушул 6-эле чакырышталалы. Президент мисалы депутаттарга тапшырма берчи да, силер менин премьеримди коесуңар деп. Ушинтип баардык премьер-министрлер эле президенттен түшүп келчи да. Эгерде алардын укугу, президенттин укугу болбосо, депутаттардын эрки жетмек беле? Жок. Биз бул президентти шайлабайбыз, өзү шайлап алабыз деп. Анан мисалы Атамбаев сыяктуу башка саясий маселелерге дагы жок, биз буга кийлигишпейбиз деп коркпойт беле? Бизде бир алтын деп койбойт эми, бирок аябай бир сонун баягы 2010-жылдан кийин парламент шайлангандан кийин бир кандай убакыт болгон да. Чынында эле баары көз карандысыз болгон. Билесиңерби, анда Келдибеков спикер, төрага болуп, баш ийбей, президентке деле мындай өз билгенин айтып, курч айтып сүйлөчү. Анан кийин баягы өкмөттүн башчысы Бабанов болгондо. То есть ошондо көз карандысыз болуп, булар деген баягы реформаларды баштап, ушундай бир кандай башталган. Муну баары тең 2011, 12, 13 жыл деп койсо болот да. Жакшы ошону бартып барткан. Бирок ошол жерде баягы конституция чынында эле ошондой биз көз карандысыз системаны түзүп атат, баланс бар экен деп ошол жерден мен ойлойм, бул жерде президент дагы өзү бийлик коркуп кетти. Анткени аябай эле баягы мындай эмелер рычагтары болбой калды да. Анан ошондон кийин АКС түзүлүп баштаган. Ошондо АКС түзүлгөн.
АКС түзүлгөндөн кийин анан кийин эң биринчи Түлеевди кармап туруп эле булар күнөөлөп туруп, анан кийин коррупцияга каршы парламент болсо ошого баш ийип коюп, биринчи жолу ошондо биз Жарандык коом айтканбыз. Эч качан депутаттын иммунитетине мындай каршы добуш бербеш керек болчу. Ал эгерде ошол жерде парламент баары чогуу туруп алып, кандай болсо дагы акыңар жок, анткени буга деген эч качан мындай фактылар жок, эмелер жок болгондон кийин жөн эле баягы жалпы сөз менен коррупция деп коюп эле аны камап атканда, парламент ошондо деген туруп берсе, ошол Түлеевди карап койсо, мен ойлойм ошо менен өрнөп кетмек. Бизде ала деген биринчи Түлеевди берди, бул уже прецедент түзүлүп калды. Мына башталды. Бир депутат отургандан кийин калган депутаттар да башталды. Ошентип атып, анан кийин ошол бийликтин баары тең акырынан күчөтүп алышты. Өкмөт башчысын кетирди, дагы бирдемелерди, дагы ушундайларды жасап атып, ичинде парламенттин ичинде деле баягы топтолуп, кайра эле президенттин адамдары ал жерде көп болуп, колдоочусу көп болгон үчүн ошол жерде ошондой ар кандай коалиция түзүлүп атып, булар деген өзүлөрү эле баарын ошентип бүзүп койду. Канчалык ушундай болгон күндө дагы, мисалы үчүн азыр карап көрсөк, баарын чечүүчү орган бул сот болуп атпайбы? Бүт чечимдер сот аркылуу чечилип, Нурбек мырза, ошол сизге суроодо, ошол эмне үчүн сот системасы ушунча жылдан бери 9 жолу конституцияга өзгөртүүлөр кирсе дагы, жаңы конституция кабыл алынса деле, сот системасы эмне үчүн көз карандысыз боло албай койду? Ага качан ушундай бир толугу менен көз карандысыздыкка жетишмекте? 2010 жылкы конституция бурдагыларга салыштырмалуу сотторду бир топ мындай алдыга жылды. Ал эмес жакшы баасын деле алган эл аралык. Бирок биздин шартта, Кыргызстандын шартында дагы деле көз карандысыздыгын күчөтүү керек экен. Дагы деле тиги айтып атпаймынбы? Ар бир судьянын талапкерлиги президенттин колунан өтүп атпайбы? Колунан өтүп атат. Дагы деле келечекте ошону жок кылышыбыз керек. Президенттин аппаратынан өтүп, значит, ал макул болгондор дайындалып, ал макул болбогондор калып атат да, мындай өтпөй калып атат да. Президент макул болгон. Демек, экинчиден баягы жергиликтүү судьялар 5 жылга дайындалат да, мөөнөтү бар. Анан 5 жыл тил алчаак болсо, кийин кайрадан дайындалат. Эгер тил алчаак болбосо, өтпөй кийин такыр судья болбой калат да. Менимче кээ бир өлкөлөр бар, алар баягы пенсияга чейин иштей турган эмени ойлонуш керек экен да. Булар коркпой, мен кийин дайындалбай калам деп коркпой турган деңгээл ошол норма кирсе жакшы болобу. Экинчиден президенттин катыштыруусу жок эле аларды дайындаш керек. Мисалы үчүн тиги жогорку соттун судьяларын, Конституциялык палатанын судьяларын мүмкүн президенттин катышуусу жок эле парламент өзү шайлаш керек да. Мына менимче, мына ушундай нерселер киргенде, парламент бул кайсы бир спикер же тиги бул эмес. Парламент бул коллегиалдуу орган. Кайсы бир 120 же бир депутатын алып укпайт, тиги Конституциялык сот алда коллегиалдуу орган. Мынтип айтканда, бир депутат басым кыла албайт эч кандай. Жумуштан алам деп дей албайт, маселесин көтөрө албайт. Ошондуктан бул ушундай кадамдарга барсак, дагы бир көз карандысыздыктан чыгарып судьялар мындайча айтканда, алар деле тап коркпой калганга кадам болот да. Нурбек мырза, мына ошо 2010 жылкы конституция боюнча азыр ушул конституцияны такыр эле бөлөк редакция менен алмаштырабастан аракеттер жүрүп атпайбы? Бирок ошого карабастан ушу сиз айтпадыңызбы, эл аралык коомчулук тараптан деле жакшы колдоо алынган депчи, мактоолоргочу. Ушу мисалы Оксфорд университетинин профессорлору, ушу белгилүү юрист, мисалы Рената Уит, ошондой эле адам укуктары боюнча Европалык соттун вице-президенти Андреш Шайо биздин конституцияны аябай мындай интеллигенттүү, акылдуу механизмдер менен жазылган деп мактаган, өз менен өзү уккам да. Анан негизи азыркы эле ушу конституцияга өзгөртүүлөрдүн эмне зарылчылыгы бар эле да? Эми азыркы конституцияны өзгөртүү керек деген сөздү тиги Садыр Жапаров эле айтып атпайбы?
мындайча айтканда кайсы бир партия же бир кайсы бир тиги саясий ишмер, белгилүү ишмер өзгөртүп кириш керек, бүгүн эле өзгөртүп ийиш керек деп аткан жок дегиле. Мындай акыркы жылдары же болбосо мына 2016 эле референдум болуп өттү. Аны баягы сындар бар, бирок аны мындай барактап көрсөңөр эмне өзгөрүлдү 2016 жылы. Негизинен премьер-министрди күчөтүү болгон. Баягы мындайча айтканда премьер-министрдин ролун көтөрүп өкмөт башчынын. Премьер-министр министрлерди өзү дайындап, өзү бошото турган, акимдерди өзү дайындап, өзү бошото турган мындай немелер берилди да премьер-министрдин колуна. Мындай ырчактар берилди. Мындай күчөдү премьер-министрдин ролу. Бирок мына биздин Кыргызстандын шартында турмуш көрсөтүп атат. Кандайдыр бир баягы конституцияны мындай жакшыртса болот. Бирок аны жакшыртуу мындай кеңири бышырылып, талкуу жарым жыл, керек болсо 1 жыл талкууланган учурлар бар дүйнө өлкөлөрүнүн мындай тажрыйбаларындачы. Анан аны ал өзгөртүүлөрдү легитимдүү парламент карап, мына ошондой болсо болмок. Аны эл тарабында талкууланып. Мен айтып кетет элем мына кайрадан. Эгерде биз баарыбыз эсибизде 4 октябрда биз парламенттик шайлоо өткөзүп атканда, пандемия учурунда, парламенттик шайлоонун учурунда бирөө негизи бул конституцияны сөзсүз оңдош керек же мындай өзгөртүш керек деген сөздөр болду беле. Бир ошол жерде азыр конституциялык кеңешмеде отуруп калган Бөрүбашев болобу, ким болобу чыгып чырылдап өзгөртүш керек, өлүкпөй табыз деп ушундай сөздөр болду беле? Болгон жок. Бул жерде биз деген только гана парламенттик шайлоо жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Босого, күрөө деп ошо. Анан кийин 4 октябрдан кийин жаштар ошол жанагы аянтка чыкканын талабы. Кайрадан парламенттик шайлоону өткөзүү. Конституция жөнүндө мен да жүргөм. Конституция жөнүндө бир да сөз болгон жок. Конституцияны өзгөртүш керек деп только гана Садыр Жапаров айтып баштады. Анан бир кезде эле багыл элдин баары колдоп чыкты. Эмнеге? Анткени Садыр Жапаров мынтип айтып атат да, эгерде биз конституцияны өзгөртсөк, анда биз өнүгүп баштайбыз деп атат. Биз 7 жолу конституцияны өзгөрттүк. Орок оролгон, орок. Элден сурайт элем. Эл, ананайын, өнүктүңөрбү? Эмне болуп кетти? Силерге кандай өзгөрүү болду? Силерге өзгөрүү болбойт. Бул деген бийликте турган топко эле өзгөрүүлөр болот. Элге андай эмес. Анткени деген конституцияда эмес. Кеп конституцияда эмес. Кеп башкаруучулар кандай адамдар келип атат, алар тазабы, ошолор деген чын эле ошо эл үчүн иштейби? Системаны ошол жерде азыр деген кирип алып туруп бийликти өзүнүн ошол жанагы байын деп ошол максат менен отуруп атабы, же чынында эле өнүктүрөм деп келишимдерди түзүп парламент менен иштесе дагы кайсы жерден кандай болсо кредитке баттырбай бир ошондой иштерди жасайбы, же чындыктан айтып мына элим чын айталы, кризис болуп атабыз, мондай болот, 5 жыл ушундай кризистен башыбыздын баарыбыз тең ушинтип белибизди курчап, бирок ошо чыдап, анткени биз деген мондай реформалар жасашыбыз керек деп чындыкты айтып туруп, анан кийин ошондой болсо эл аны деле колдойт. Бизге болсо азыр деген мындай манипуляция болуп атат да, конституцияны өзгөртсөк, баары эле жыргап калат. Болбойт. Мына хорошо, конституцияны өзгөрттүк. 7-ci жол, 8-ci жол өзгөртүп атабызбы? 10-чу. Кана, канча жол? Мен бир нерсени айтып коеюн да. Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер боюнча мындай баары макул болгон Бириккен Улуттар Уюму тарабынан иштеп чыккан мындай критерий бар да. Адам өнүгүүсү боюнча доклад даярдайт. Жылда Бириккен Улуттар Уюму. Билебиз, индекс человеческого развития деп түзөт. Ошол индекс боюнча адам өнүгүүсүнүн индекси боюнча алдыңкы эң алдында турган 30 мамлекеттин ичинде. Ошолордун көпчүлүгү парламенттик өлкөлөр. Көпчүлүгү. Мына 20-га жакыны. Бир гана 30 мамлекеттин ичинде Америка Кошмо Штаты гана бар. Бир эле президенттик деп айта албайбыз.
Жок, жок, президент системада күчтүү жогорку жок, эми өкмөт башчы да өзү, мамлекет башчысы да өзү да, өзү башкарат, өзү жооп берет жеке. Ал эми ошол эле критерий боюнча алганда дүйнөнүн баягы эң артта калган 30 өлкөсү бар. Эң артта. Анын ичинде болсо, анын ичинде 2 гана өлкө парламенттик система. Эң арттагы 30. 15-и президенттик система. Көрдүңүздөрбү? Бул өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде деле мындайча айтканда көрсөтүп атат. Президенттик система менен өнүгүп кетебиз деген мындай тескерисинче президенттик системаны тандагандар эң артта калып атат. Парламенттик система менен өлкөгөндөр. Мына ушу өзү көрсөтүп атат, цифралар, фактылар көрсөтүп атат да. Динарай, мына куруу сөз эмес. Динарай, мисалычы экономиканы өнүктүрүш үчүн мындай юрист катары карасак, азыркы конституциядагы премьер-министрлигин мүмкүнчүлүктөрү эбегейсиз чоң. Туурабы? Эгерде 61 мандат алып алса жогорку кеңеште, көптөгөн реформалар жасай алат премьер-министр катары. Президент укпай деле койсо болот. Керек болсо 40 мисалы премьер-министр керек болсо президент, башка президент кыйнап атса ГКМБ аркылуу 40 депутат, 61 депутаттын 40 депутатын айтып коет да, ген прокурорго ГКМБнын эмесине ишенбестик демилге эле койгула депчи. Алар сразу коркуп ордуна туруп калышат. Анан дагы жакшы жери премьер-министрдин президент сыяктуу 1 же 2-5 жылдык мөөнөтү жок. Премьер-министр мисалы Ангела Меркель болуп жакшы иштесе 20-30 жылдан бери иштей берсе болот да. Ошол эле Ли Куан Юдай болупчу. Тескерисинче Садыр Жапаров үчүн экономиканы өнүктүрөм десе азыркы премьер-министр кызматы ага эң ыңгайлуу да. Эң негизи эле 61 мандат депутат деле бекитип алса. Туура. Анын эмне үчүн президенттикте эле мындай кыйналып атышат да? Эми мындайда биз кайрадан айтып атпаймынбы, бул манипуляция болуп атат. Негизи биз деген биздин могу азыркы конституциябыз толук иштеп баштай элек. Кээ бир беренелери 2020 жылдан баштап иштемек. Азыр сиз айтып аткан Айдин мырза, ушунун баары азыр 2020 жылда күчкө кирип иштеп баштамак. Биз ошого баратканбыз да. Азыр парламенттик шайланса, парламент шайлангандан кийин ушул беренелер иштеп баштаса, балким ушундай туруктуу өкмөт түзүлүп, анткени эмнеге биздин проблема эмнеде? Биздин проблема конституцияда эмес, кайрадан кайталып кетейин. Бул жерде бизде деген өкмөт туруктуулугу жок болуп атат да. Туруксуз өкмөтүбүз. Биздин ар бир өкмөт башчы канча жыл иштеп атат? Эң көп дегенде 1 жыл. Эң көп дегенде мына Абылгазиевди айттыбы, Абылгазиев эле эң көп иштеген. Мына 1 жылдан 1 жыл 6 ай. 1 жыл 1,5 жыл иштептир. Карап көрүлөчү 30 жылдын ичинде, 30 жылдын ичинде бул биринчи жолу премьер-министр 1,5 жыл иштептир. 1,5 жылдын ичинде эмне жасай алат? Эмне жасай алат? Ошондуктан азыркы мына конституциянын беренеси азыр иштеп баштаса, азыр чынында эле туруктуу өкмөт шайланса, ошол өкмөткө мындай баягы кечке эле аны кетирип эле аны жалгыз эле баягы күнөөлөп эле кетирип салып иштетпей атканы, бул жерде ошого деген мындай кандай узак мөөнөт берип, реформаларды жасатып, бюджетке акча толтуртуп, эң негизги кандай проблемалар бар деп ошого иштетип эле, ошондой болсо жакшы болмок. Биз болсо баягы популизмге айдалып сатабыз. Биз кечке эле саясатты өлкөгө мындай өнүктүрүүсүн ойлобой, биз саясатты өзүбүзгө баягы популизм болуп эле, мына мен эң кыйынмын, мен билем кантип жасаш керек деп эле, биз ушундан эле чыкпай атабыз. Рахмат. Нурбек мырза, 1 мүнөт убактыңыз калды. Акыркы кошумчаңызды. Негизи өкмөттүн алмашып туруусу эми кандай иштейт ошого да жараша да. Бул мындайча айтканда Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы көрсөтүп атат да. Өкмөттүн жашоо узактыгы 1,5 жыл орточо. Мына ашып барса эң көп өкмөттүн мына акыркы баягы изилдөөлөр боюнча Венгрияда гана баягы 1100 күн орточо түзөт экен. Ал эми баягы мындайча айтканда 3 жыл. Тез алмашкан өлкөлөргө болуп Украина, Польша, Эстониялар кирип кеткен. Мына, например, Эстонияныкы 1 жылга жетпейт орточо. Тиги Латвияныкы 1 жыл орточо өкмөттүн жашоо узактыгы. Эми карап көрсөк, ушуларчы бул деле негизи мындай баягы биз жаман болуп кеттик дегенге мындай негиз эмес да. Өкмөт алмаша берет.
Адамдардын жашоосу өтө берет. Экономика иштей берет. Токтобойт жашоо. Баягы премьер-министр алмашып кетсе эле бир нерсе болуп кетпейт, баягы бүт резко өзгөрүп кетпейт да. Эң негизгиси мамлекеттин туруктуулугу, коопсуздугу камсыз болсо, эл аралык мамилелерди мамлекет баягы изгой болбой, эл аралык мамилелерди жакшы түзсө, соода саттык жакшы жүрсө, баягы ошол башка мамлекеттер менен экономика өнүгө берет. Мына тажрыйба көргөзүп атат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Динара Башракунова жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, юрист Нурбек Касымбеков болду. Алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.